Урматтуу Алмаз Акынжанович, мен дарегиме да бир топ көйгөйлүү каттар келди эле. Ошолордун арасынан сизге айтсак, өзүңүзгө белгилүү болгондой, бул Кара Суу району эң мындай жыш жайланышкан, ошондой эле эң чоң район болуп белгиленет. Буга чейин Кара Суу районунун 30 адыр айыл өкмөтүндө төрөт үйү болгон. Бир топ жыл иштеп келген. Бул азыркы саламаттык сактоо министрлигинин бир 2-3 жыл мурдагы кайсы бир токтомунун негизинде райондук центрден 45 чакырым алыстыкта болсо гана уруксат берилет деп ошону шылтоо кылып туруп жаап койгон. Бүгүнкү күндө эми кандай гана чечим болбосун, токтом болбосун, кайрадан карап, жашоо шартка, ошол жериндеги кандайдыр бир көйгөйлөрдү эсепке алып, кайра бир аз өзгөртүү киргизсе болсо керек деп ойлойм. Ошого саламаттык сактоо министрлигине тапшырма берсек, себеби бүгүнкү күндө 30 адыр айыл өкмөтүнө чектеш, Жоош айыл өкмөтү, мурдагы Сары Колот айыл өкмөтү, Кызыл Суу айыл өкмөтү, Жаңы Арык айыл өкмөтү мурдагы азыркы ынтымак болуп калды. Алыстыгы боюнча азыр Кара Суу районуна же болбосо Ош областындагы областтык төрөт үйүнө барып атышат да. Бул жерде көйгөй өтө чоң. Ал жерде здания бар, мурда иштеп келген. Ошону бир мындай өтө катуу суранып атышат да бүгүнкү күндөчү. Көйгөйлүү маселе болуп атат. Калктын сандын көптүгүнө, элдин жыштыгына байланыштуу географический деле мындай схемасын карап көрө турган болсо туура келип атат да ар тармактуучу. Ошону тез аранын ичинде бир жардам берсек жакшы болот эле. Здания турат дайым. Эми бир аз штат менен башка менен камсыздап берсек көйгөйлүү маселе болуп атат да. Ошого отурлай эле бүгүнкү күндө мына азыр экономикабыз өсүп, жерлерде бир топ мына сос объектилер башталып атат. Ошого энергетика министрлигине да тапшырма берсек, ар бир райондо бар болуш керек ушул көйгөй. Мисалы, ошол эле 30 адыр айыл өкмөтүнүн Кызыл Абад участкасына мектеп же болбосо дагы бир кандайдыр бир сос объектилерге жерди трансформация кылабыз деп дайындап атса, ал жерде ошол жанагы 10-дук же болбосо 35-тик жогорку чыңалуудагы линиялар өткөн экен. Ошол линияларды жылдырып бергенге райондук рестерде мүмкүнчүлүк жок. Областтык Ош электроодо деле мүмкүнчүлүк жок. Ошого министрликтен бир кошумча каржы булактарын таап берсе, же болбосо ошол шаймандарды алып берсе, эми бул республика боюнча эле чоң көйгөй да. Ошону дагы бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Анан үчүнчү маселе ушул шаардыктардан көп кайрылуу чыгып атат. Мына жаз келип, жолдогу түнкү жанагы автомобилдердин үнүн көтөрүңкү чыгарып, же болбосо мотоциклдердин, ошону дагы жол коопсуздук кыймылы бир көзөмөлгө алып койсо, эми баягы тынчтык мыйзамы бар да бизде, урматтуу президентибиз кол койгон. Ошонун алкагында. Аппарат тийиштүү комитеттерге протокол тапшыра бериңиздер.